Жалпы эле Ош областында элдик музейге татыктуу 3 музей бар. Алардын бириси Арван районунда, экинчиси Нокатта, ал эми үчүнчүсү ушул Каракулжа районунда жайгашкан элдик музей. Каракулжа районундагы Беделбай Исаев мектебинде тарыхый маалыматтарга бай элдик музей бар. Мында 15-кылымдагы кыргыздарга таандык экспонаттар, союз учурундагы буюмдар, эң башкысы ушул аймактын толук тарых таржымалы чагылдырылат. Бул жерде баалуу экспонаттар ушу бизде 15-кылымдарга таандык аялдардын кол жасалганлык буюмдары ушул жерде турат. Баалуу деген нерселердин баардыгы ушул катарда жайгашкан. Андан кийин эле келе седеп кийим жасалгалары. Андан кийин эле ушул бизде өзүбүздүн участкадан табылган эле ушундай кумуралар ушул көрүнүштө тартуулап берип турат. Аны ким тапкан? Жергиликтүү тургундар? Жергиликтүү тургундар ошол казып жаткан учурда туш келип, тазалап, нетишип алып келип туруп ушул музейге тапшырып беришкен. Нуриза аталган мектепте 9-класстын окуучусу. Тарыхты жакшы билип, тыкылдап так сүйлөгөндүктөн музейге экскурсовод болуп кабыл алынган. Келген конокторго ар бир экспонаттын таржымалын тааныштырып берет. Бул жерде биздин Токпай Талай айылынан чыккан Баткен кооганын катышуучулары, бул биздин сыймыктуу бурчубуз деп дагы атап койсок болот. Ал эми кийинки кезекте бул Чернобыль апатынын катышуучулары, бул жерде Токпай Талай айылынан чыккан инсандарыбыз. Ал эми бул бурч жөнүндө айта кетсем, бул бурч биздин афган ардагерлерибиздин сүрөттөрү жана ошол мезгилде өздөрүн жазып кеткен согуштук күндөрдөгү өздөрүнүн согуштан алган таасирдүү сөздөрү да биздин музейди толуктап турат. Андан сырткары бул бурч жөнүндө айта кетсем, бул бурч улуу ата мекендик согушта, бир эле улуу ата мекендик согушта эмес, тылда дагы өздөрүнүн кызматтарын аябай келишкен инсандарыбыз. Албетте булар дагы биздин өзүбүздүн айылыбыздан чыккан инсандарыбыз. Ал эми булар дагы ошол улуу ата мекендик согушка катышып келген инсандарыбыздын медалдары, деги эле ошол мезгилде сыйланган ордендери жана сүрөттөрү менен биздин музейди толуктап турушат. Ал эми бул текчелерди айта кетсем, бул текчелер бизде аскердик кийимдер, аскердик баш кийимдер ошол мезгилде колдонуп келген деги эле ошол согуштук буюм тайымдар деп айта кетсем болот. Ал эми бул бурч болсо Абдыкадыров Ташкул жана Айдыралиев Мамановабыздын өмүр таржымалуу тууралуу айнек текчеси. Булар дагы биздин сыймыктуу бурчубуз болуп эсептелинет. Булар биздин айыл башчылары жана бул сыйлык баракчалары, ал жерде ордендери жада калса өздөрүнүн уюлдук телефондору дагы бизге музейге берилип тартуу кылып берилген жана ушул жерде сакталууда. Деги эле бул буюмдарды биз каяктан чогулттук. Бул буюмдар албетте ушул инсандарыбыздын эле өздөрү болбосо дагы тууган тушкандары өздөрү бизге алып келип ушул жерде музейде сакталуусун суранышкан жана албетте биз дагы аларды сактап андан ары дагы улантып кетебиз деген ишеничтебиз. Элдик музей мектептин бир бурчунда чакан 3 бөлмөдөн турат. Элден чогулган эски буюмдар, документтер, үй тиричилик буюмдары, тыйын акчалар дагы бар. Кимдир бирөөгө тек гана колдонулбай калган эски буюмдар болсо, музейде тарыхый маалыматтарды чагылдырган баалуу экспонат. Токтолалыктар үчүн сыймыктуу маданий ордо. Айылга келген ар бир конокту сөзсүз түрдө музейге алып келип, айылдын тарыхы менен тааныштырышат. Демөөчүлөрдүн каржылоосу астында 3 бөлмө, 3 айылдын белдүү инсандарынын каржылоосу астында ушундай заманбап таризде жасалгаланган. Айыл тарыхы бөлмөсүндө бизде афган ардагерлери каржылап берген болсо, ал эми социалист эмгектин баатырынын небереси Мелис Исаев деген агабыз, Мелис Беделбаевчунун небереси жылда каржылоосун биздикке кем калышпай жүргүзүп келет. Ал өзүнүн ошол муунун чоң атасынын бөлмөсүн заманбап таризде жасалгалы берген. Ал эми ушул биз турган экспонаттар бөлмөсүндө Бишкек шаарынын тургуну Акыл Аскаралиев деген инсан өзүнүн демөөчүлүк каржылоосу астында 100 000 сомдун каржылоосу менен ушундай заманбап таризде жасалгаланып, ушундай кооз көрүнүштү тартуулап бүгүнкү күндө турат. Тарыхын билбеген эл болбойт дешет. Ар бир аймактын өнүгүшүнө салым кошкон инсандарды, сыймыктуу журтташтарды таанып билүү биринчиден маданий байлык, экинчиден ошол элдин келечек муундарына сыймык. Тарых сабагы дал ушундай практикалык аракеттер менен коштолсо, балдардын тарыхты таанып билүүсүнө чоң жардам болмок.